Бишкекте клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жаңы балдар үчүн инфекциялык корпус ачылды. 3 кабаттан турган имарат 100 керебетке ылайыкташтырылган. Мындагы бөлмөлөр атайын жогорку деңгээлдеги изоляцияланган аппараттар менен ошондой эле абаны фильтрлөө системалары менен орнотулган. Эми кичинекей бейтаптар эл аралык стандарттарга жооп берген коопсуз жана ыңгайлуу шарттарда дарылана алышат. Бул өлкөнүн саламаттык сактоо системасы үчүн өтө маанилүү. Себеби оорулардын жайылышы алдын алынып, бейтаптар тез арада изоляцияланат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев инфекциялык кызматтардын эпидемиологиялык коопсуздуктагы маанисин белгиледи. Эпидемия маалында элге оперативдүү медициналык жардам көрсөтүп, мобилдик бригадалардын ишин координациялап, башка мекемелер үчүн нускама жана консультацияларды берип турдуңуздар. COVID-19 пандемиясы учурунда ушул республикалык клиникалык инфекциялык оорукана оор абалдагы бейтаптарды кабыл алган негизги борбор болгону мына бардыгыбыздан эсибизде. Оорукананын айланасы көрктөндүрүлгөн, заманбап диагностикалык жана дарылоонун технологиялары ишке киргизилген. Бейтаптар жана ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, дарыгерлердин иштеши үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Бүт инвентарлардын бардыгы алынды. Ошону менен бирге эле аппаратура, оборудованиясы ошо керектүү бардык ушул жерде чечилип, бардык ушул жерден алынып берилди. Мындайча айтканда, баягы уже кирип эле иштесе боло бере турган условия создавать этилди да. Жаңы имарат 2023-жылы гранттык келишимдин негизинде курулган. Анын жалпы аянты 3647 чарчы метрди түзөт. Долбоорду Илшат кайрымдуулук фонду каржылап, тез жардам үчүн 2 транспорт, дарыгерлер үчүн бир нече жеңил автоунаа тапшырылды. Саламаттык сактоо системасына жардам көрсөтө бериңиз. Белекке уна алгандардын бири Айнура Узакбаева. Ал 34 жылдан бери республикалык клиникалык жугуштуу оорулар бейтапканасында эмгектенип келет. Бул аралыкта реанимация бөлүмүндө дарыгерликтен баштап, бөлүм башчылыкка чейин түрдүү кызматтарда иштеп, мол тажрыйба топтогон. Узак жыл үзүрлүү эмгеги үчүн ага күтүүсүз уна белекке берилди. Бүгүнкү белекти мен түштө да көргөн эмесмин, оюмда да жок болчу. Кандай айтам, бүгүн даже мен эмоцияма дагы эчтеке чыгара албайм. Мен даже азыр түшүнбөй да жатам бул белекти ушундай, билбейм. Түшүнбөй эле азыр түшүнбөй деле болуп турат да мындай. Анан эле переваривать этип эле эме кылбасам азыр иши кылып ишенген деле жокмун да чындыгында. Ушундай да болот экен да биздин ушундай жөнөкөй дарыгерлерге, ушундай кызмат жасап жүргөн, эмгектенген дарыгерлерге, ушундай жөнөкөй адамдарга ушундай белектерди жасап аткан үчүн мындай мага аябай эле мындай сюрприз болуп атат да. Жеке эле мага эмес, башкаларга деле ушундай болуш керек. Чоң рахмат. Өлкөдө эне жана баланын ден соолугу саламаттык сактоо тармагындагы приоритеттүү багыт. Учурда республика аймагында жаңы балдар ооруканалары курулуп, айрымдары реконструкцияланып жатат. Жалаң гана Бишкекте эмес, мына областтык борборлордо дагы балдар ооруканалары ремонттолуп, ал жактарга кошумча дарыгерлер тартып, жергиликтүү бийлик аябай активдүү колдоп жатат. Азыр бүт жактан балдардын ден соолугуна, эненин ден соолугуна көңүл бурулуп атат. Мына өзүңөр билесиңер, жаңы перинаталдык борбор роддом Жалал Абадта ачылган. Урматтуу президент өзү келип салтанаттуу ачуу аземине катышып кеткен. Ал жака Таласка жаңы перинаталдык борбор курулуп жатат. Бул жылы мамлекеттик каржылоонун эсебинен 32 медициналык мекеме курулуп жатат. Акыркы 2 жылда саламаттык сактоонун бюджети 22 миллиард сомдон 49 миллиард сомго чейин өстү. Ал эми 2030-жылга чейин 130 миллиард сомго жеткирүү пландалууда. Сүйүнай Тагайва, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.